Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alamların Rabbisi Allah Taalaga mактоолор болсун. Анын акыркы элчиси сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына жана кыяматка чейин алардын жолун бекем кармаган адамдарга Аллахтын салам салаваттары болсун. Акыйкатта сөздөрдүн эң чыны Аллах Тааланын сөзү. Жана жолдордун эң туурасы Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу. Жана иштердин эң жаманы диндеги жаңы пайда болгондор. Чындыгында ар бир жаңы пайда болгон иш бидат. Жана ар бир бидат адашуу. Жана ар бир адашуу тозокко алып барат. Андан соң биз сиздер менен мындан алдын тажвид сабактарын баштайбыз деп келишкенбиз. Мына бүгүн Аллах насип кылып ошол сабактарыбызды баштап отурабыз. Негизи тажвид илимин үйрөнүүдө жана башка ар бир шариат илимин үйрөнүүдө илим алуучунун ниети түз болушу зарыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава." Чындыгында бардык амалдар ниетке жараша. Жана ар бир адамга ниетине жараша берилет. Ниетине жараша сооп же жаза берилет. Имам Ахмад, Аллах аны өз ырайымына алсын, айтты: "Ал-илму ла я'дилуху шай'ун лиман саххат ниятуху." Илимге эч нерсе тең боло албайт, эгер илим алуучунун ниети туура болсо деди. Ошондо: "О Абу Абдулла, ниеттер кантип туура болот?" деп сурашты. Ошондо Имам Ахмад: "Янви раф'ал жахли ан нафсихи ва ан гайрихи." Жахилдикти өзүнөн кетирүүнү жана башкалардан кетирүүнү ниет кылат деди. Чындыгында туугандар, илим алуучу адам билбегенин үйрөнөт. Жана ошол эле убакта ал адам үчүн Аллахтын алдында сооп сыйлыктар бар. Себеби илим алуу ибадат. Илим алуу ибадат. Илим алуучу адам Аллах Тааланын фа'алам билгинин, икра окуунун, и'ламу билгиле жана башка көптөгөн илим билимге буйруган аяттарына жооп берип амал кылганы өңдөнөт да бул адам. Илим алуу ибадат болгон соң Аллах Таала момундарды ар бир кылган ибадаттарын жалгыз өзүнө гана арноолорун буйруган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам заманында мушриктер Аллах Таалага кошуп айкелдерге сыйынышкан, алардан дуа кылып сурашкан, жада калса аларга алардын атын атап курбан чалышкан. Мына ошол кезде Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аят түшүргөн. Ал аятта пайгамбарыбызды ошол мушриктерге айткын деп буйруган. Кул айткын: "Инна салати
Чындыгында менин намазым, ва нусуки жана курбандык чалуум, ва махияя жана жашоом дагы, ва мамати жана өлүмүм дагы лиллахи роббил аламин, аламдардын роббиси Аллах Таала үчүн деп айткын. Ла шарика ла, анын эч кандай шериги жок. Ва бизалика умирт, жана мен мына ушуга буйрулдум деп аларга жарыялап айткын деген. Демек о тууганым, эгер намаз окусаңыз, Аллахка гана намаз окуңуз. Рүкү сажда кылсаңыз, Аллахка гана рүкү сажда кылыңыз. Эгер орозо тутсаңыз, Аллах үчүн гана орозо тутуңуз. Садака берсеңиз, Аллах үчүн гана садака бериңиз. Ажылык кылсаңыз, Аллах үчүн гана ажылык кылыңыз. Эгер дуа кылсаңыз, Аллахтан гана дуа кылып сураңыз. Эгер корксоңуз, Аллахтан гана коркуңуз. Курбандык чалсаңыз, Аллахтын атын атап гана курбандык чалыңыз. Эгер касам ичсеңиз, Аллахтын аты менен гана касам ичиңиз. Эгер үмүт кылсаңыз, Аллахтан гана үмүт кылыңыз. Эгер тобокел кылып таянсаңыз, Аллахка гана тобокел кылыңыз. Жана башка бардык ибадаттын түрлөрүн жалгыз Аллах Таалага гана ардаңыз, о урматтуу тууганым. Биз булардын бардыгын эмнеге айтып жатабыз? Себеби булардын бардыгы мусулман адам үчүн эң биринчи зарыл нерсе туугандар. Эң биринчи нерсе мына ушул. Мусулман адам жалгыз Аллахка гана сыйынуусу жана андан башка бардык кудайчалардан жүз буруусу бул мусулмандын эң биринчи милдети. Жана албетте биздин бул баштап жаткан илимибиз дагы ошол эле ибадаттардын бири болуп саналат. Ошондуктан ушул илимди баштоодо дагы ниетибиз Аллахтын ыраазылыгы болсун, урматтуу туугандар. Сабактарды өтүү жолу мына ушул китептин негизинде болот. Албетте бул сабактарыбыз тажвидти жаңыдан баштаган адамдар үчүн болгондуктан колдон келишинче ушул китеп менен чектелгенге аракет кылабыз. Бир гана кошумча маалыматты айтууга аргасыз болсок, ошол кезде кошумча маалыматтарды айта кетебиз. Бүгүнкү биринчи сабагыбыз тажвид илими менен таанышуу болот. Тажвид илими менен таанышуу. Анда эмесе бисмилла, китепти окуп баштайбыз. Алгы сөз. Куран Каримди туура окуунун эрежеси тажвид илими аркылуу үйрөнүлөт. Куранды канткенде туура окуйт экенбиз туугандар? Тажвид эрежелерин үйрөнгөндө. Тажвид эрежелери пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан тикелей ага түшүрүлгөн аяттар аркылуу аныкталып, ушул күнүбүзгө дейре өз калыбында жеткен. Кийинчерээк кыраат алымдары тарабынан ал эрежелер иреттелип, системалаштырылган жана өзүнчө илимге айланган. Бул дегени кыраат алымдары өзгөртүүлөрдү киргизди деген сөз эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалар деле тажвид менен окушкан. Болгону кыраат алымдары мына ошол эрежелерди изилдеп чыгышып китеп бетине түшүрүшкөн. Куран Каримди тажвид эрежелерине ылайык туура окуу ар бир мусулмандын милдети. Анткени ар бир мусулман намаз окуганда Курандын аят сүрөлөрүнөн окуйт. Куран аяттарын кыргызча тамгалар менен жазылганы боюнча окуган адам аяттарды тажвид эрежелерине төп эмес окугандыктан күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Айрыкча андай киши намазда башкаларга имам болуп турушу дурус эмес. Тажвид эрежелерин ар бир адам өз алдынча китептен тикелей үйрөнүп алышы кыйын, ошондуктан бул тажвид эрежелерин сөзсүз түрдө жакшы билген тажрыйбалуу устаздардан таалим алып, мугалимден озмо-оз үйрөнүүгө туура келет. Бул ар бир илимдин эң жакшы жолу туугандар. Эгер бир илимди үйрөнүүнү кааласаңыз, ошол илим жакшы билген адамга барып, бетме бет отуруп илим алуу бул илимдин эң жогорку жолу болуп эсептелет. Биринчи бап тажвид илими жөнүндө.
Тажвид илими өзү тажвид деген эмне? Аны эмне үчүн окуйбуз? Жана башка суроолорго азыр жооп алабыз. Себеби туугандар, ар бир илимге киришерден алдын ошол илим тууралуу кээ бир маалыматтарды алуу бул ошол илимди өздөштүрүп окуп кетүүнүн эң биринчи тепкичи болуп саналат. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу биринчи бапты окуйбуз иншалла. Биринчи бап тажвид илими жөнүндө. Тажвид илими эң ыйык китепти окууга байланыштуу болгондуктан илимдердин да эң улугу. Эң ыйык китеп кайсы туугандар? Аллах Тааланын китеби, албетте. Бул илимибиз Кур'ан Каримге байланыштуу болгондуктан а дегенде Кур'ан Карим деген эмне? Ошону билип алалы. Кур'ан Карим деген эмне туугандар? Кур'ан Карим Аллах Тааланын сөзү. Кур'ан Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга түшүргөн Фатиха сүрөсүнөн башталып Нас сүрөсү менен аяктаган Аллах Тааланын сөзү. Жебрейил периште Аллах Тааладан кандай уккан болсо, мына дал ошондой кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга угузган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Жебрейил периштеден кандай уккан болсо, дал ошондой кылып үммөткө угузган. Пайгамбарыбыздан сахабалар уккан, сахабалардан табейиндер угуп үйрөнгөн, жатташкан. Табейиндерден атбай табейиндер жаттаган. Мына ошентип, мына бүгүнкү күнүбүзгө дейре жетип келген. Өтө бекем жол менен. Жана кыяматка чейин Аллах Таала өз сөзүн сактайт, бурмаланып, бузулуп кетишинен. Аллах Таала өз сөзүндө айтат: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Чындыгында зикирди биз түшүрдүк. Зикир деген Кур'ан. Чындыгында зикирди биз түшүрдүк жана аны өзүбүз сактоочубуз дейт. Тажвид деген эмне? Тажвид деген сөздүк мааниси деген араб тилиндеги мааниси, тилдик мааниси көркөмдөө, кооздоо. Ат-тажвид деген сөздү араб устаздар ат-тахсин деп түшүндүрүшөт. Ат-тахсин деген жакшыртуу, кооздоо деген мааниде. Демек, тажвиддин тилдеги мааниси эмне экен? Жакшыртуу, кооздоо, көркөмдөө. Терминдик мааниси деген тажвид илиминдеги мааниси. Тажвид алымдары кандай түшүнүшөт тажвид деген сөздү? Ар бир тыбышты өз жайынан туура чыгаруу, ар бир тыбышты деген ар бир тамганы туугандар. Ар бир тамганы өз жайынан деген, жай деген махрач. Ар бир тамганы өз махражынан туура чыгарып, өзүнө таандык сыпаттары менен эрежелерине төп келтире окууну не дейт экенбиз? Тажвид дейбиз. Демек, тажвид илимдеги мааниси эмне экен туугандар? Ар бир тамганы өз махражынан чыгаруу жана өзүнө таандык сыпаттарын берүү. Мына ушул тажвид. Максаты Алланын сөздөрүн окуп жатканда ката кетирип алуудан сактануу. Эмне үчүн тажвидди окуйбуз? Аллахтын сөзүн окуп жатканда ката кетирип албаш үчүн. Өкүмү. Тажвид илимдин өкүмү эмне? Парызбы же сүннөтпү эмне? Ар бир Кур'ан окуган мусулман эркекке жана аял затына важип. Албетте бардык эле алымдар важиптешкен эмес. Мустахаб деген алымдар дагы бар. Эки тараптын тең таянган далилдери бар. Азыр алардын далилдерин айтып отуруу биздей болгон жаңы баштаган адамдарга түшүнбөстүктөрдү алып келиши мүмкүн. Аны өз кезегинде билип аласыздар иншалла. Орду, тажвид илиминин орду каерде? Качан тажвид эрежелерин колдонобуз? Кур'андын сөздөрү. Кур'андын сөздөрүн окуп жатканда тажвид эрежелери колдонулат. Хадистерди да тажвид менен окуш керек деп айтылган жери бар. Түзүүчү кыраат алымдары. Албетте кыраат алымдары бул жаңылыкты киргизди деген сөз эмес. Балким Аллах Таала тарабынан мына ушу тажвид менен түшүрүлгөн. Пайгамбарыбыз тажвид менен окуган, сахабалар тажвид менен окуган. Бирок тажвид эрежелери китеп бетинде болгон эмес туугандар. Түшүнүңүздөрбү? Кийин кыраат алымдары бул жерде мындай болот экен, мындан кийин келсе мындай болот экен деп изилденишип эрежелер жазып китеп бетине түшүрүшкөн. Пайдасы эки дүйнөнүн бактылуулуна жетүү. Албетте тажвиддин мындан башка да пайдалары көп. Ал эми бул ошол пайдалардын бири жана эң чоң пайдасы. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктай турматтуу туугандар.
тажвид илими менен таанышыңыздар. Тажвид деген эмне экенин, качан колдонобуз, эмне үчүн колдонобуз, ошолорду билиңиздер. Бул ар бир илимдин биринчи ачкычы болуп саналат. Ошол илим жөнүндө маалымат алуу. Азыр болсо ушул жерден токтойбуз. Валлаху а'лам ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.